Президент Садыр Жапаров коомдо кызуу талкууланган электр энергиясы кумтур маселеси парламенттик шайлоо жана кымбатчылык тууралуу социалдык тармактагы баракчасы аркылуу элге кайрылуу жасады. Коомдо кызуу талкууланып жаткан маселелер боюнча маалымат жана түшүндүрмө берип коюуну чечтим. Электр энергиясы боюнча азыр электр энергиясын Түркмөнстандан алып жатабыз. Кечээ Тажикстанда өз сунуштарын берип, алардан да ала баштадык. Казакстан менен Өзбекстанда мурдагы келишимдерге ылайык электр энергия берип жатышат. Биз кошуна өлкөлөрдөн бүгүн эле электр энергияны импорт алып жаткан жокпуз. 2010-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясын импорттоп келе жатат экенбиз. Буга чейин импорттун баасы канча экен дебейсиздерби? 2014-жылдан бери 1 киловатты 5 сомдон алып, элге 0,77 тыйындан берип келишкен экен. Ортодогу айырма элдин эсебинен тагыраагы казынадан кеткен чыгым болуп келген. Бир нече миллиарддаган сомдор чыгым болуп кеткен. Мен мындай кыянатчылыкка, шалаакылыкка жол берген жокмун. Учурда 2 сомдун тегерегинде алып жатабыз. Менин тапшырмам менен энергетика министри элден күндүз светти өчүргүлө, үнөмдөгүлө, Токтогулдагы суубузду сактап калалы деп суранды. Ал сууну биз сугатка пайдаланбайбыз. Өзбекстан менен Казакстан пайдаланат. Биз электр кубатына гана пайдаланабыз. Эгер өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызга карап электр кубатын алуу үчүн эле пайдалансак, Токтогулдагы суубуз кышка кеңири жетет. Бирок жаздан баштап кайра кышка чейин сууну толтуруш үчүн Токтогулду толук жабышыбыз керек болот. Андай кылсак, анда кошуна мамлекеттер жайында суусуз калышат. Анда кошуна өлкөлөрдө кургакчылык болуп, бул жалпы баарыбыз үчүн оор кесепетке алып келет. Ошондуктан биз кошуна өлкөлөрдүн да камын ойлонушубуз керек. Ошого жараша алар да бизге электр энергиядан жардам берип жатышат. Ал эми электр энергиясын сарамжал пайдаланбай, кайдыгер мамиле жасап жаткан жарандарыбыз жөнүндө сөз кылсак, алар үчүн электр кубаты арзан баада болуп жатат. Эгер кошуна өлкөлөрдө 1 киловатты биздегидей 0,77 тыйын эмес 5 сомдон болгондо башкача мамиле кылмаксыңар. Министрлик рейд жасаган учурда көрдүк го. Унаа оңдоочу жайларда, кафе, ресторандарда, базарларда күндүз жарык жанып турат. Бул эмнени билдирет? Бул бизде электр энергиясы арзан дегенди билдирет. Ай, ошо да кеппи, төлөп коем дегендер демек колунда бар адамдар. Ал эми колунда жоктор чырагын өчүрүп, үнөмдөп турушат. Ошон үчүн жазда тариф маселесин көтөрүп, 2 категорияга бөлүлүү. Айрылуу катмарга 0,77 тыйын кылып калтырып, чекти алып, бай жашаган катмарга тарифти көтөрүлү дегенде, ага да каршы чыккандар болушту. Элди бай кедей кылып бөлүбө деп. Макул. Балким бара-бара терең түшүнгөндөн кийин макул болосуңар. Убакыт керек. Акыркы 10 жылда бир дагы кес салбаптырбыз. Элдин саны өсүп жатат. Албетте электр кубатына болгон суроо талап мурдагыдан 3 эсеге өстү. Азыр эми гестерди өз күчүбүз менен эле сала баштадык. Кудай буйрса, 2024-2025 жылдарга барып, энергетикалык таңкыстыктан чыгып, экспортко жетишебиз.